Бейиш нуру. Айланага, ааламга көз чаптырып көрөлү. Ар бир жаратыктын өзүнө ылайыктуу максаты, пайдасы жана натыйжасы бар болгондугун көрөбүз. Баары акылмандуулук менен тартиптештирилген. Эч бир жаратык пайдасыз жөн эле жаратылып калган эмес. Ар бир жаратыкта улуу бир чеберчиликти, көркөмдүүлүктү жана кооздукту көрө алабыз. Бул кооз, акылмандуу, пайдалуу жаратыктар албетте өзүнүн өзү болуп калган эмес. Бул улуу чыгармаларды акылсыз, көр болгон табиятта албетте жарата албайт. Бул жаратыктардын баары өзүнүн кооздугу менен, акылмандуулугу менен бир жаратуучусун ээсин көрсөтүп турат. Тагыраак айтканда, чебер болгон акылмандуу Аллах Тааланы далилдеп турат. Чиркей 3600дөй түрү бар. Учканда дыңылдаган үнү араң эле угулган жаныбар. Баарыбыз аны жаман көрөбүз. Ушул биз жаман көргөн кичинекей жаратык Аллахты таанытып, бизге өтө чоң акыйкатты өзүнүн дыңылдаган үнү менен айтып атканын укпай жатабыз. Келиңиздер, ал чиркей бизге эмне болгон акыйкатты кыңылдап жатат экен угуп көрөлү. Чиркей жылуулукту өтө жакшы сезе алат. Өтө күчтүү температура көрсөткүчү менен жабдылган. 1000 градустук өлчөмдөн 1 градус өзгөрсө да сезе алат. Бул сезим менен караңгы жерде болсо да кан тамырын издеп таба алат. Кан тамырды тапкан соң алгач түтүкчөсүн колдонот. Бул түтүкчөнүн ичинде 6 өтө курч ийне болот. Бул 6 ийненин экөөсүндө атайын араа болот. Анын жардамы менен чиркей терини аралап тешет. Кийинки 2 ийне менен болсо тешилген терини жабылбай тургандай кылып кармап турат. Бир ийнеси менен тамырды таап, ал аркылуу канды ичет. Ушул жерде чиркей үчүн бир тоскоолдук бар. Адамдын организми да өтө кереметтүү жаратылган эмеспи? Тери кесилген же тешилген кезде ошол жердин каны коюулашып кан агууга тоскоол болот. Бирок чиркей үчүн бул тоскоолдук эмес. Себеби ал 6-чы ийнеси аркылуу тамырга атайын белок куят. Ал белок кандын коюулашып кетүүсүн токтотуп, суюк абалда кармайт. Ошол эле кезде бул белок ооруну сездирбей турган анестезиялык касиетке ээ. Чиркей чаккандан кийинки теридеги шишикче жана кычышуу да ушул белоктун айынан болот. Азыркы күндө АКШнын Агая университетинин окумуштуулары чиркей чагып атканда колдонгон белогун изилдеп чыгышып, ушул жыйынтыкка келишти. Демек биз адамдарда чиркейдин ийнеси сыяктуу шприц иштеп чыксак болот. Ал шприцтин иштөө системасы кудум чиркейдин ийнесинде эле болот. Шприцтин да 2 түтүкчөсү болуп, сайган кезде бирөөсүнөн атайын ооруну сездирбөөчү суюктук бөлүнүп чыгат. Ал эми экинчи түтүкчөдөн болсо кадимки дары куюлуп, натыйжада пациент ооруну сезбей калат. Окумуштуулар мындай шприцти ойлоп табуу толук мүмкүн экендигин баса белгилешкен. Мынакей 21-кылымдын өнүккөн илим техникасы жасай албаган бир иш-аракетти акылсыз чиркей кантип жасай алды? Же болбосо окшошун эле жасаш ошончолук кыйын болгон бир система кантип өзүнүн өзү болуп калды? А чиркейге ошол жөндөмдү ким берди? Ким чиркейге чеберчилик менен кан соруу илимин үйрөттү? Бул таң калыштуу системаларга карап туруп, булардын жаратуучусу, устасы, чебер болгон Аллах Таала дебеске айла калбайт. Мындай улуу акыйкаттарды көргөн биздин милдетибиз кандай? Албетте, тафаккур кылып, Аллахтын кооз жаратыктарына карап, Аллахтын чеберчилигине таңдануу, суктануу. Албетте, муну аткара алуу үчүн алгач жан дүйнө, рух азыгын толук кандуу алышыбыз керек. Айланага, ааламга көз чаптырып карап көрөлү. Ар бир жаратыктын өзүнө ылайыктуу максаты, пайдасы жана натыйжасы бар. Курандын Ырысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.